Сыймык Жапыкеев, Садыр мырза, Ассольго мамлекеттик сыйлык бериңиз. Генерал Сыймык Жапыкеев бул жолу теле алып баруучу коомдук ишмер Ассоль Молдокматовага сыйлык берүүсүн айтып Facebook баракчасынан жазып чыкты. Достор, бир поддержка кылгылачы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин өлкөнү көтөрөм деген аракетиңизге биз ортоктошпуз. Өтүнөт элек, суранат элек, бир чоң мамлекеттик сыйлык ээсин таппай жүрөт. Сизге рахмат, мага деле генерал-майор наамын ыйгардыңыз. Өтө оор мезгилге туш келдиңиз. 30 жыл талкаланган тонолгон машинага мендиңиз. Баарын түшүнүп турабыз. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Ушул пост Ассоль Молдокматова жөнүндө болмок. Ушул айымдын кыргыз элине болгон эмгеги зор. 25 жылдан бери Ассоль элге пайдасын тийгизип келатат. Баткен болсо Баткенде, пандемияда биринчилерден волонтер. Пайдасы зор, канча деген балдарды акча таап окутту, чокутту. Россияда Зайцев, Киркоров, Пугачеванын юбилейлери, тойлору. Биздин кыргыз кызыбыз Ассольсуз болбойт. Ассоль ушул жерде алып баруучу. Россия менимче заслуженный деятель культуры деген наам ыйгарды. Кадыровго, Путинге, Эрдоганга пандемияда Ассоль кайрылуу жасаганда баарысы жооп беришти. Сыймыктанам, көп элдер ойлоду. Ассоль шайлоого даярданып жатат деп. Бирок Ассоль саясаттан алыс. Молодец. Урматтуу достор, чынын айтсам, Ассольдун баркын кыргыздар билбей койдук. Ассоль, сизге мен лично рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Ал менен жакшы доспуз. Бирок бул пост жүрөктөн чыкты. Не заказной. Урматтуу кыргыз өлкөсүнүн, мамлекеттин, элинин башчысы Садыр Нуркожоевич, сизден өтүнөбүз. Ассоль Молдокматовага татыктуу мамлекеттик наам берүүңүздү эл суранабыз. Сиз саясатчылар менен эмес, эл менен эле болуңуз. Эл сизди көтөрүп кетет, бир жолу көтөрүп кеткен. Ишиңизге албан ийгиликтер гана болсун. Мен элге ишенем, эл да мага ишенет деп жазат. Булак аргумент кейже.